Кайыргүл Төлөгөнова. Ал медицина менен аскер кызматын айкалыштырган күчтүү айым. Ал Жалал-Абадта медицина тармагында иштеп, андан соң аскер кызматына кошулган. Бул кызматта иштөө анын балалык кыялы болгонун айтат. 41 Рапаш Төлөгөнова барасыз. Жардам көрсөтүп, жабдыктаңыз аласыз, Ташкент Канжарбек уулуна жолугасыз. Бүтүп атат калкан бирде. Халат кийип, бейтаптарга жардам берип, ошол бала чаман кызыккан уялым болгондуктан кийин эле менде түшүнүк болгон. Айымдар дагы армияга барат дегенчи, анан ошентип армияга барам деп сураштырып жүрүп, анан ошол кыялымдагы экинчи кыялымдагы орундалып, аскер кызматкерге болууга ошо медицина тарабынан медайым болуп ушул жака кирип калгам. Мен 2012-жылы Жалал-Абад областынын Шамалы Сай шаарчасында хирургия бөлүмүндө иштедим. Ал жерде иштеп жүрүп, кыялым орундалып, ошол жактан аскердик өзгөчө кырдаалар министрлигине Ташкөмүр шаарчасына экинчи опсого чакыртылып, ошол жака кызматка бардым. Жашоодо адамдын өмүрү эң керектүү өмүр жана ден соолук, ошондуктан биринчи орунда тургандыгы үчүн биз жарандардын жана ошо аскер кызматкерлердин өмүрүнө, ден соолугуна кам көрүүгө жардам беребиз. Каарманыбыз 2018-жылы Баткендеги 3-чү издөө куткаруу отрядына которулуп келген. Анын бул кызматтагы эмгек жолунда 2 жолу чек ара кагылышуусуна күбө болуп, өздүк курам менен алдыңкы сапта турду. Ок тийген жоокерлерге жана жергиликтүү тургундарга медициналык жардам көрсөттү. Баткенге келип, жакшы адамдар менен тааныштым, буртугандай болуп, ар кандай коголаңдар болду, аларга катыштым, өз көзүм менен көргөм. Ал кезде биз буга даяр болобуз, медицина кызматкерлери баарыбыз даяр болуш керек. Аскер кызматкери болгондон кийин биз даярбыз. Ошондуктан ошол учурда менде эч кандай коркуу же башка сезим болгон жок. Анан ал ошол коголаң болуп бүткөндөн кийин анан ойлонуп сезген учурлар болот. Кайыргүл айым балалык кыялдын орундалышы үчүн баскан жолдогу кыйынчылыктар байкалбайт дейт. Ал аскер кызматында иштөөнү кыялданган амбициялуу кыздар кандай сапаттарга ээ болушу керектигин атады. Сабырдуулук, жоопкерчилик албетте, өзүнө ишенимдүүлүк, ата мекенди сүйүүгө, жалпы эле куткаруу, адам өмүрүн сактоого, жардам көрсөтүүгө деп ойлойм. Бизде айымдар негизи аскер кызматкерине аз кездешет. Аскер кызматкери болуу дагы бул аялдар үчүн бир аз биз деген аялбыз. Ошондуктан бир аз болсо дагы кыйынчылык болбой койбойт, болот. Аял аскер кызматкерлерин биздин өздүк курамдын офицер, прапорщиктери бизди сыйлашат. Албетте бул сиздердин жумушуңуздарга рахмат, сыймыктанабыз сиздер менен. Ушундай нерселерге чыдап, сабырдуу, туруктуу берген атыңыздарга бекем туруп, биз менен чогуу жүргөнүңүзгө ыраазыбыз деп ыраазычылык билдиришет. Каарманыбыз учурда 13 жылдан бери медайымдык кызматты аркалап келе жаткан аскер кызматкери, мээримдүү эне жана мекенге берилген инсан.